Assalamu alaikum, qadırman musulman bir tuğan. Iyik kitebinde menin kitebimi İslam dinini erçiseňer, adaşbaysaňar jana baktsız bolboysaňar dep öz kitebine İslam dinine ündögen Allah Taalaga çeksiz maktoo, dаңктоо bolsun. Jana bul dünýede baktylуу bolup yaşoonun erejesin, tartiplerin görsetip ketken süýüktүү paýgambarыбызга salam jana salavatlar bolsun. Nazarыңızlarda tamçı tele berүүsü. Sizler menen birgelikte bugünkü berүүbüzdө adamды ардайым ойготуп турган жана туура жолго баштап адамдын жакшылыкка, алдыга умтулуусуна себеп болгон аяттардан жана хадистерден бизге сүйүктүү устазыбыз айтып бермекчи. Ал устазыбыз Кыргызстан Ислам университетинде ага окутуучу Ажыкулов, Эстебес Ажыкулов устазыбыз. Кош келипсиз, устаз. Рахмат. Аллах Таалам сиздин ушинтип бизге келгениңизге көптөгөн сооптор жазган болсун. Устаз, мусулманды бул жашоосунда ар дайым жакшылыкка, алдыга умтулууга, өзүнө оңдогонго көп нерселер себеп болот. Бирок ошолордун ичинен эң эле мындай таасирдүүсү же болбосо адамды дайым өз ичине камтып турган бул Аллах Тааланын ый китеби эмеспи? Андыктан бизге айтсаңыз, ошол Аллах Тааланын китебинде сиз үчүн кайсыл аят өзүнчө башкача таасир берет? Ар дайым сизди ушундай жакшылыкка умтулганга себеп болот. Албетте бардык аяттар улуу. Аллах Таалам кандай улуу болсо, Аллах Тааланын сөзү ушундай улуу. Bir Kur'an ayatına, bir tamgasına, bir tağıvat asman жетеğat жер тең келбейт. Ошентсе дагы мына бул Майда сүрөсүнүн 54, 55, 56 аяттары мен үчүн аябай чоң таасир берет ар дайым. Бул аяттар ошол пайгамбарыбыз өлөрүн аз калганда акыркы түшүрүлгөн аяттар. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыбыз дүнүйөдөн өткөндө араб калкы, ошол араб эли көп мусулмандар динден кайтып муртат болгонда, кээ бирлери зекет бербейбиз деп чыккан, кээ бири зекет бербейбиз деп чыккан, кээ бири болсо дин уланбайт экен эми. Таптакыр эле Мухаммад пайгамбар эмес деп бир 10го жакын пайгамбар чыгып алган, бир-эки аял дагы мен дагы пайгамбармын деп чыгып алган. Ушундай окуялардын Аллах Таала болушун билип, ушундай окуя болот сен өлгөндөн кийин деп ошо пайгамбарыбызга Аллах Таала акыркы аяттарда түшүрүп атат. Бул жерде ушундай улуу маани жатат. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا إيمان келтиргендер, ey musulmanдар, силерден кайсы бириңер динден кайтып муртат боло турган болсо, капыр боло турган болсо, фасауф анда Аллах Таала аятиллаху биқавмин, бир адамдарды, бир жигиттерди, бир аялдарды келтирет. Юхиббухум, аларды Алла жакшы көрөт. Аларды Алла сүйөт экен да, бир мааниси. Юхиббунаху, алар да Алланы жакшы көрөт. Алар да Алланы сүйөт дейт. Азиллатин алал муъминин, булар дейт момундарга боорукер, мээримдүү, ак көңүл, берешем болот дейт. Айззатин алал кафирин, булар ошо динсиз капырларга катуу, шадид, мындай бир катуу кол, дерзкий болот дейт да, мындай жүрөбөйт дейт. Южахидуна фи сабилилла, алар Алланын жолунда күрөшөт, Алланын жолунда аракет кылышат. Вала яхавна ламата лаим, жемелөөчүлөрдүн жемесинен коркпойт. Бул тигилеле, бул билеле дебейт. Булар ошо Алла үчүн ушундай курбанчылыктарды кылат дейт. Залика фадруллахи ютихи ма яша валлаху васиун алим. Аллах Таала ушул нерселер дейт. Мына бул айтылып өткөн сыфаттар Алла Тааланын артыкчылыгы, Алланын аллалык касиети. Ютихи ма яша, мына Алла кимге кааласа берет. Алладан башка эч ким бере албайт. Пайгамбарлардын колунан келбейт да бул нерсени бериш. Аллаху васиун алим. Аллах Таала өтө жакшы билет, өтө терең билет, ким ушуга татыктуу, ким ушуга жарайт, Алла жакшы билет дейт да. Машалла. Албетте силердин иннам алейкумуллаху ва расулуху, албетте силердин досуңар Алла, анын пайгамбары. Валлазина амануллазина юқимунас салата, ушундай иман келтиргендер, алар намаз окушат, ютунас закат, закет беришет, охум ракиун, алар рүкү сажда кылышат дейт.
Oma yetollahu ve rasulallezina amanu fe hizbulhumul galibun. Kim Allah'ını dost tutsa, anın peygamberin dost tutsa, imanlılar dost tutsa, munuşlar Allah'ın cemaati bolot. Munuşlar dünya ahirette jеңишке жетүүчүлөр, бейишке кирүүчүлөр дейт да. Allah Taala gördünüzbü bu ayattар öte uluu ayattарда бул дин Allah'nыкы. Бул дин Allah'nыкы. Allah Taala ешкимге muhtaç эмес. Эч бир шейхке, алымга керек болсо Allah Taala пайгамбарларга да muhtaç эмес да. Эгерде кайсы бир адам Allah Taala Muhammed aleyhisselamga, İsa aleyhisselamga, İbrahim aleyhisselamga, Ayub aleyhisselamlarga muhtaç bolup пайгамбар кылган десе, автоматтык түрдө динден чыгат, капыр болот. Allah Taala muhtaç эмес. Allah Taala кааласа аңызды деле жеткизип коет. Alбетте, 100%. Allah Taala адамдан пайгамбар жибергендиги Allah'ın рахматы. Көгүчкөндөн, же жинден, же периштеден, же бир куштан пайгамбар жиберсе, адамдар шылтоо тапмак экен да. Бул ошондой да деп. Ошон үчүн ушул аяттар мен аябай таасирленем. Allah разы болсун устаз, сизге таасир берип ушундай жалпы коомчулукка, ушундай көпчүлүк эл карабаган адамдарга барышыңызга дагы менин оюмча ушундай пайгамбарыбыздын ырайымдуулугу дагы түрткү болгонго деп ойлойм. Албетте, өзү негизи пайгамбарыбыздын заманасында бул дават иштери кулдардан баштаган да пайгамбарыбыз. Хазирети Билал, Салман Фарси, Сухайб Руми бүт кул болгон да. Аны ушуларды пайгамбарыбыз ислам дини бүт адамдар бирдей. Кулдар менен байлар бирдей дегенде кулдар сүйүнгөн да. Мухаммадтын дини жакшы экен. Эл менен бирдей болот экен. Жакшы айтып атат. Мен деле тиги Утба Шайба менен бир болуп калып турбаймынбы? Абу Жахилдар менен деп кулдарга аябай жаккан да. Кулдар аябай сүйүнгөн. Мухаммадтын дини жакшы экен деп ошол динге келишкен. Бүт өзү негизи бүт ошол тарыхта карасак, бүт кедей кембага кулдар келген. Анан кийин байлар, падышалар кийин келишкен алар. Allah разы болсун. Эми ошондой эле адамды ар дайым мусулман адамды жакшылыкка чакырганда азыр айткандай Куран аяттары себеп болот дедик. Эми ошону менен эле биргеликте сүйүктүү пайгамбарыбыздын сөздөрү дагы кээ бирде мындай адамды көп жамандыктан сактап туура жолго мындай багыттап турат да. Ошон үчүн бизге айтсаңыз, пайгамбарыбыздын кайсы хадиси сиз үчүн өзгөчө таасир берет? Пайгамбарыбыздын бардык хадистери бийик. Ошондой болсо дагы Ананас радhiyallahu anhu кала Расул саллаллаху алейхи вассалам ла юмна ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Пайгамбарыбыз айтат, силердин иманыңар толук болбойт дейт. Өзүңдүн жаныңа, өзүңдүн нафсиңе, өзүңдүн үй бүлөгүңө, өзүңдүн бир тууганың ата-энеңе каалаган нерсени башка бир мусулмандарга, башка бир бечараларга, башка бир боңуш болуп жүргөндөргө, башка бир кыйналып аткандарга, башка бир тагдырына таарынып аткандарга, Кудайга таарынып аткандарга дагы ошону кааламайсаң иманың толук болбойт дейт да. Ошол хадис дагы ошол мага аябай эме кылат. Өзүңүздө кандай жакшылык болгон болсо, же өзүңүзгө кандай жакшылыкты кааласаңыз, башка адамдарга дагы ошондой жакшылыкты каалаш керек деген. Албетте. Ошого биз аракет кылышыбыз керек. Жарык үйлөрдө, жылуу үйлөрдө эттер, чучуктарды жеп жатканы менен эл кыйналып атса, бул сен толук мусулманчылыгыңан кабар бербейт да. Allah разы болсун. Эми биздин тарыхыбызда тарыхты өзгөрткөн, тарыхка салымын кошкон адамдар өтө көп. Ислам тарыхында жана ошолордун ичинде Кыргыздын тарыхында дагы тарыхты өзгөрткөн, тарыхка мындай өз салымын кошуп кеткен адамдар көп. Бирок ошолордун ичинен кээ бирки убакта ошолордун кылган иштери же болбосо сөздөрү адамдарга мындай кеңири таркап, адамдарды бир жамандыктан кайтарып, жакшылыкка өгүттөп, же болбосо бир жакшы бир ачылышка себеп болот да. Ошон үчүн айтсаңыз, бир тарыхта сиз үчүн кимдин сөзү же болбосо кимдин мындай кылган иши өзгөчө сизди жакшылыкка мындай баштап турат? Эми андай адамдар өтө көп. Бирөкөн айта кете барган болсок, Амир Темир падыша айткан экен да, эгерде бүт бардык эле иш дуа менен чечиле турган болсо, анда Бадыр согушу болбойт эле деп. Ошого биз мусулмандар караңгы болбош керек. Ошого албетте дуа кылышыбыз керек. Бирок ошол колдон келген аракетти да кылыш керек да. Эгин тегин айдаш керек, завод фабрика куруш керек, илим билим алыш керек, ГЭСтерди куруш керек. Орус качан куруп берет, Кытай качан куруп берет дей берген менен алар куруп бериши мүмкүн. Эртең ГЭСиңди дагы, жериңди дагы башкаңды алып коюшу мүмкүн да. Бекер окат бул кайырмак деле эме бар да. Ошон үчүн ушу кишинин сөзү дагы албетте мен мисалы
муну эмне айтмакчымын. Мен жана башка адамдар мисалы биз күндө 32 рекет намаз окуйбуз. 17 рекет парз, 3 рекет витр, 12 рекет сүннөт. А мен ошол дагы кошумча Кудай мага жардам бер деп 23-24 жылдан бери, 25 жылдан бери дагы 8 рекет кошумча нафил намаз окуйм да, ошондо 40 болот. Ровно. Дуаны аябай кылам. Андан сырткары ошо колдон келген аракетти да кылышыбыз керек да. Дин душмандарынын бир сөзү бар да, түшүнбөгөндөрдүн. Мусулмандар тагдыр деп эле, тагдыр деген нерсесине ишенип алып эле, булар өнүгүү, өсүүгө, прогресске умтулбайт. Тагдыр деп эле жата берет дейт. Алдыга умтулуу жок. Умтулуу жок деп ушуну бир бетке кагышат да. Туура, биз тагдырга ыйман келтиргенбиз, тагдырга ишенебиз. Бирок тагдыр бул Кудайдын улуу сыры да. Муну керек болсо Жабраил периште дагы, Мухаммад алейхиссалам пайгамбар дагы 100% билбейт да. Бул Кудайдын сыры. Ошондуктан тагдырга ишенебиз. Бирок биз ошо колдон келген дуаны кылгандан кийин 100% ошол аракет кылышыбыз керек. Себебин 100% кылышыбыз керек. Айтып атпайбы, эгерде бардык эле дуа менен чечилгенде деп атат Амир Темир падыша айтып атат. Анда бадыр болбойт эле, бадырдын кереги жок эле анда деп. Дуа менен эле элдин баары ислам динине кирип кетиш керек эле. Пайгамбар башы менен анча эмеге барбайт эле дейт да. Көрдүңүзбү? Бадырда ошондой бир күч келгенде, кыйынчылык болгондо стратегия башка деген керек экен да. Пайгамбар башы менен кудуктарды бекитип койду. А бул деген өзү мындай кыйын нерсе. Бирок пайгамбар башы менен ошого барып атат да. Бул деген эми согуш кыла баштага деген сөз эмес. Бул деген ошо аракет кылыш керек. Адам мындай бир караңгы болбош керек, тупой болбош керек. Жашаш үчүн аракет кылыш. Аракет кылыш керек, ойгонуш керек. Динибизде өнүп өсүш керек, дүйнөбүздө өнүп өсүшү керек. Мисалы, азыр 30 канча мамлекеттин ичинен ошол өнүп өсүп аткан бир эле Малайзия 10-11 орун болуп кошулуптур да. Изилдөө боюнча азыр. А мына бул мисалы Кувейт, Катар, Эмират, Саудия бай мамлекет болгон менен өсүп өнүү деле жок экен да. Ошон үчүн биз өнүп өсүшүбүз, намазды окушубуз керек, дуа да кылышыбыз керек, аракет да кылышыбыз керек да. Ушул сөз мага таасир берет. Алла разы болсун. Эми ар бирибиздин үйүбүздө ата энебизден тарбия көргөнбүз. Ооба. Бизге кичинекейибизден апабыз бир күн болсо, атабыз бир күн жакшы сөздөрдү же болбосо бир жакшы иштер менен каныбызга ушундай жакшы нерселерди сиңиришкен да. Ошон үчүн бизге айтсаңыз, ушул ата энеңиздин тарбиясынан сиз башка ата энелерге үлгү боло турган эмнелер элесиңизде калды? Мен атам раматылык 79-80 жашында 4 жыл мурун каза болду. Атам раматылык ошол ууру кылбагыла, ушак сүйлөбөгүлө, адал оокат кылгыла, бирөөнүн байлыгы буйрубайт деп көп айтат эле. Ошол сөздөр күнүгүндөй жүрөгүмдө эсимде. Анан а киши ошол балам, ушул Кудай Таала ошо намазыңды кабыл кылсын, ушу жолдо бекем бол, ушу Кудай Таалам ошо сага илим, билим берсин, башка кылсын деп. Анан атам раматылык айтып калат эле, мен дейт түш көрдүм, түшүмдө ошол түшүмдө бүт ошол байге жарыш болду. Ошондо эң биринчи мен келдим. Кудай буйруса сен астыңан наркөбүз, беркөбүз ошол келечегиң болот. Мен биринчи келдим. Ошо динге бекем бол балам, эми ушуну жакшылап карма деп атам көп айтып калат эле. Ошо атамдын тарбиясы. Апам Кудайга шүгүр бар. Апам ошол 2 күн мурун 69-га толуп 70-ке карады. 28 августта апамдын туулган күнү. Апам аты Аят. Бизде ошол Артыкбай Калпа деп Осунбек Артыкбаевдин аталары болот. Ошол апам төрөлгөндө ошол Аят деп койгон экен, Куран аятынан. Апам ошол 13-тү төрөлгөн аял, 10 кыз, 10 эркек, 3 кыз, 3 эркек жерде, 3 эркек, 1 кыз, 4-өө жерде. Анан ошол менден мурун ошо 4-өө каза болуп калды катары менен. Анан ошо мен төрөлүп, анан ошо эстебей эле, бул эстебес болсун, элдин баласы болсун, бул Мухаммад пайгамбардын баласы болсун, Алланын динине, пайгамбардын сүннөтүнө кызмат кылсын деп ырым кылып эстебес коюшуп, апам ак көңүл, мээримдүү аял, боорукер аял. Апамды караган адам эле ушундай бир ушу пайгамбарыбыздын мээримин элестетип кетесиң да. Машалла. Алла разы болсун. Аллах Таалам энекеңиздин жашоосуна, өмүрүнө береке берген болсун. Амин. Жана сиз айткандай эле башкалардын, биздин ата энелерибизге дагы Аллах Таалам ушундай береке берсин өмүрлөрүнө. Эми ар бир адам өзүнүн жашоосунан, тагдырынан бир
өзгөчө бир сабак алат да. Агай. ооба. Кээ биркилер мисалы үчүн кыйынчылыктан, кээ биркилер бир жакшылыктан, ушундай бир жашоосунда өзгөчө бир сабак болот. Ошон үчүн бизге айтсаңыз, сиз жашооңузда ушунча жыл жашадыңыз, сиз үчүн өзгөчө сабак эмне болду? Албетте, туура эң бир туура суроо берип атасың. Мен ошо айтып өткөндөй, атам сельхозду бүтүргөн, Үсөн Сыдыков аксакал менен чогуу окуган, 65-жылдар Айыл чарба институтун бүтүрүп, атам өмүрү өткүчө ошол агроном башкарма кызматтарда жүрдү. Жакшы окуу балам, оку деп мен мектепти жакшы окугам, ачык айтканда. Анан мен президент болом, Акаев менден кыйын бекен, Кыргызстанды мен башкарам, Аскар Акаевич менден кыйын бекен, мен президент болом деп ушундай окуп, анан ошол 96-жыл мектепти бүттүм. Баягы наркы берки, контракт, мантракт, тибу дегендер. Анан ошентип, анан тоо апам отолуп бергенге кетип атсак, айылда ошо Эмил деген бир молдокебиз бар. 67-жылкы, бул эми 22-23 жыл мурун болгон окуя. Анан ал чогуу кетип атабыз. Анан тең туштары, достору молдоке, намаз деген 50-ден кийин, 40-тан кийин окуса деле болот да. Биз деген арак ичебиз, сойкуялдарга барабыз, танса тебебиз. Күндө майрам, күндө той, биздиги жыргал деп молдого тийишти. Сен кечке намаз окуйсуң, дон коюп тигүү деп. Анан мен жаш балам, мектеп жаңы бүтүп атканы, окуп кетип атам. Анан ал молда айтты, ачуусу келип айтты. Силер түшүнбөйсүңөр, сүйлөй бересиңер, дин адамды жамандыкка алып барбайт деди да. Ошо сөз, мына куттуу жерде отурам, Алла Таала машалла Курандын жанында Куран кармап отурам. Ошо сөз ушундай Кудай жүрөгүмө салды да, мен жүрөгүмө салды. Эстебес, ар нерсени кыялданбай, эми жаш баласында кыялданасың, падыша болгон келет, бай болгон келет, Шабан Шатмановдо бир каратист чыгып аткан, ошондой каратист болгон келет, милиция болгон келет, ар нерсени кыялданасың. Анан мен ушундай Кудай жүрөгүмө салды, эстебес, ар нерсени кыялданып жүрө бербей, уш сөздү бекем кармагын, эки дүйнөдө толугу менен бактылуу болосуң, болбосо толугу менен кор болосуң дегендей сезим келди да. Ушул сөздөн кийин. Анан мен ойлондум, динене жамандыкка бармак эле, ичпейсиң, чекпейсиң, эл катары жакшы жүрсөң, тамсаласың, адам болосуң. Алкаш болуп жүрсөң, үйдөн жок, же чүйдөн жок, же катын бала чыгардан жок, кор болосуң. Кой, мен намаз окуйын деп катуу ниет кылып, ушу бир эле ооз сөз мага себеп болуп, ушу намаз окуп, Ислам университетке келип окуп, анан мугалим болуп, башкы болуп, Кудайга шүгүр, диндин берекетинен Аллах Таала мага ошол 2 кыз 3 уул берди. Эмираттын принц 160 жыл үйгө чыгарып конок кылды, Кувейттин падышалары конок кылды. Ошол Меккеге 4-5 жолу барып келдик. Алардын ошо чоңдору конок кылып атат. Анан балким динде болбосо кандай болор, Кудай билет, Кудай сактасын. Алла разы болгон болсун, устаз. Аллах Таалам сизге ушундай таасир берип, сизде ушундай жакшылыкка баштап турган аят, хадистер, ата-энеңиздин тарбиясы, өмүрүңүздө алган сабак сизди ушундай жакшылыкка, туура жолго баштап багыттап туруптур да. Аллах Тааладан биз дагы сурап кетет элек, сизди баштагандай, багыттагандай, бизди дагы Аллах Таалам туура жолго баштаган болсун. Жана ушундай туура багытка ата-энебиздин сөзүнөн, Куран аяттарынан, хадистерден биздин жүрөгүбүзгө салып, бизди дагы ушундай жакшы багыттарга ар дайым багыттап турсун. Аллах Таалам илимиңизге береке берген болсун. Амин. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Аллах Таалам эстебес устазыбызга таасир бергендей эле бизге дагы ушундай аяттар менен, хадистер менен, ата-энебиздин тарбиясы менен баарыбызды жакшы багытка багыттап, баарыбызды алдыга умтулууга себеп кылган болсун. Жана баарыбыздын үй бүлөбүзгө Аллах Таалам береке, иман, тынчтык берген болсун. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.